Маяковский Владимир Владимирович 1893-жылы Кавказда төрүлгөн. Жаш чагында эле Москвага кеткен. Акындын ырларын моряктар, жумушчулар, аскерлер жатка билишкен. Граждандык согуштун оор жылдарында китептерди басып чыгарууга кагаз жетишпей, көптөгөн басмаканалар иштебей токтоп калган. Ошондо Маяковский мыкты сүрөтчү катары плакаттарды тартып, аларга өзү учкул ыр-саптарын жазган. 3000дей плакат тартып, ага 6000 сабыр жаздым дейт акын. Акын демалоо дегенди билбей, ар качан күйүп жанган бирде жайдары, бирде каардуу, бирде дайыма туура жана акылматтык менен ыр жазган. Ошондуктан акындын мааниси жана ырдалышы жагынан жаңы, өзгөчө бийик жана укулуктуу ырларын жаштар жакшы көрүшкөн. Владимир Владимирович узун бойлуу, кең далолуу болгон. Үнү өтө бийик болчу. Маяковский бөлмөдө ыр окуган кезде анын күчтүү үндөрүнөн терезенин айнектери шалдырап турчу. Ал жумушчу клубунун чоң залдарында, заводдун цехтеринде, аскер лагерлеринде чыгып сүйлөгөндү жакшы көргөн. 1929-жылы 25 августта акындын кубаттуу үнү адамга ачык толгон Москванын Динамо стадионун жаңырткан. Ал өзүнүн чагылган ырын окуп берген. Дал ошол күнү кең стадионго көз чаптырып, ойлонуп туруп Маяковский бир мыкты поэма жазып, анын ушул жерде окусам деген эле. Маяковский өзүнүн жаңы ырын стадионго окууга үлгүргөн жок. Бир жылга жетпей дүйнөдөн кайтты. Маяковский ырлары эмгекти жана эмгек адамдарын даңктаган, акындын поэмаларын, көптөгөн мыкты чыгармаларын миллиондогон адамдар жакшы билишет. Кантала, Монча аттуу пьесалары Россиянын жана чет өлкөлөрдүн театрларында коюлган. Маяковскийдин тынчтыкты, эркиндикти жана элдердин достугун жактаган ырлары көп тилдерге которулган. Ал эми балдар өздөрүнө арнап жазган акындын мыкты жана сезимди козгогон кызыктуу ырларын кайра-кайра окушат. Маяковский жакшы деген эмне, жаман деген эмне экендигин балдарга олуттуу жана күлкүлүү кылып айтып берген. Ал барактаган сайын бирде пил, бирде арыстан көрүнгөн кызыктуу сүрөттөрдү китеп ойлоп чыгарган. Балдарга арнап деңиз жана маяк жөнүндөгү ырды жазган. Аларга ким болуу, кандай кесип тандап алуу маселелерин чечүүгө жардам берген. Ырларында жалкоолор менен коркокторду шылдыңдаган. Маяковский Владимир Владимирович 1930-жылы дүйнөдөн кайткан.